Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Чыңгыз Таалайбеков. Кечитен берки болуп жаткан ызы чууга өз оюмду билдирбесем болбойт. Былтыйып чыдап олтура албайм. Алдын ала кечирим сурайм. Анткени бир аз маданият жол бербеген сөздөрдү колдонуу менен бирге oro ойлонуп жазам. Адамдын ачуусуна тийип, чындыктан жалган жазап, өзүңөр жеткиздиңер. Акырына чейин окуп коюңуздар. Баягы эле алсыз арсыз бийликтин фейктери жана журналисттери менен Адахан Кимсанбаевичтин колдоочуларынын ортосундагы уруш тытыш болуп жатат. Адахан Кимсанбаевичтин Нурсултан Назарбаевка кайрылуусун көрдүм. Абдан туура кайрылуу болуптур. Накта кыргыздын кадыр барктуу сөздөрү сайтташындай салмактуу, каардуу бир күркүрөгөн аксакалдын кайрылуусун кылыптыр. Сыйкырдуу сөздүн, силер көп айткан тилдин касиетин эми көрөбүз. Жылуу сөз жыланды да ийинен чыгарарын билебиз. Анан ал деле менимче бийлик тараптан кандайдыр бир реакция болот деп күтүп, болбой калганда чыкты да. Бийликтин ал маселелерди чече албашы ар кандай оорукчанга да белгилүү болуп калды го. Же жалганбы? Эмнеге көрө албай талап жатасыңар аны? Же эмне Адахан Кимсанбаевич башкалар сыяктуу былтыйып олтура бериши керек беле? Анда элдин убалы кимге? Айткылачы, бийликтин табамын талашкандар элдин убалы кимге? Бийлик эч бир маселени чече албаса, жок дегенде чече алгандарга буттоспой эле койсо болбойбу? Же ошол мекендештер өлкөгө келбей, ошол жакта жатканы силерге абийир алып келеби? Анан да бийликтин өздөрүнө окшогон сабатсыз журналисттерине таң калдым. Ошончолук да сабатсыз болобу адам? Жалпы журналисттердин аброюна шек келтирбей, ошолор башка эле иш кылса болмок. Бир тыккан чучуктай болгон журналист жазыптыр. Казакстандын расмийлери тарабынан Адахан Мадумаров эч ким менен сүйлөшпөгөнү тастыкталды деп. Биздин бийликти тең көрүп, маселени чечип бербей жаткан расмийлер бир сабатсыз журналистти угуп калыптырбы? Эгер угуп калган болсо, Адахан Мадумаровдун артын чукубай, ара жолдо жаткандар жөнүндө бир нерсе тактабайсыңбы? Же ошолордун аянычтуу абалынан аларды мекенге кайтарууга жан үрөгөн Адахан Мадумаровдун артынан чукулаган артыкпы? Уят эле, бийлик да, журналисттер да болбой эле калыпсыңар. Мен журналист эмесмин, башка да эмесмин. Жөн гана өлкөмдү сүйгөн, элими көйгөн жигитмин. Бирок тигиндей арамдык, акмакчылык, карасантайлык аябай жек көрөм. Адахан Мадумаров Нурсултан Назарбаевке кайрылыптыр. Токаев президент экенин билбейби? Же Токаевди тоготпойбу? Назарбаев президент эмес экенин айтып койгулачы деген сыяктуу постторду жазган кээ бир журналисттер уккула. Ар бир мамлекеттин өзүнүн жазылган жана жазылбаган мыйзамдары болот. Эл аралык мамилелер деп коет. Расмий бийлик башка бир мамлекеттин оппозиционер кишиси менен ашкере кызматташуусу мүмкүн эмес, айрыкча шериктеш өлкөлөр арасында. Ошондуктан бүткүл улуттар ассамблеясынын төрагасы жана бүтүндөй түрк тилдүү улуттардын аксакалы болгон Нурсултан Абишевич Назарбаевка кайрылды. Ал кишинин аксакалдык сөзү бардык жерге өтүмдүү. Муну билбейсиңерби? Эгер билбесеңер, кантип анан бетти табактай кылып, же болбосо бетондой кылып жазып атасыңар? Журналист болуп ушуну билбесеңер, колдон келген эле иш кылгыла. Сөздүн ачыгы, силердики өттү баарынан да. Жараткандын улуу күнүндө бирөөнү каралап, жакшылык кылган адамдын үстүнөн жалган нерсе жазгандан корккула. Тиги ара жолдо жаткандардын кусуру уруп, эч качан жаза албас болсоңор деле туура болмок. Жакшылык кыла албайсыңарбы? Анда жакшылык кылган адамдын жолун тоспогула. Ар кайсы маалымат менен элимдин башын айлантпай, бир жериңерди кыскыла. Кезинде Адахан Мадумаров Казакстандан кулчулуктан канчалаган кыргыздарды куткарып келгенин уккан элем. Андан кийин экс-президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин ыркы келишпей калып, чек араны жаап койгон эле. Ошондо да миңдеген мекендештер азап тартканын билсеңиздер керек. Ошол учурда да Адахан Мадумаров кайрылуу жасап, аны жерге таштабай, жеке таарынычын четке коюп, айкөлдүк менен маселени жөнгө салып берген Нурсултан Абишевич эле. Бул жолкусу да аксакалдык кылып, маселени жөнгө салып берерине, Адахан Кимсанбаевич баштаган ишин акырына чыгарарына толугу менен ишенип турам. Орозоңуздар кабыл болсун.